Жолдошум мага таарынып кетип калды. Эмне кылуум керек? Мен ажырашкым келбейт. Жазсам, чалсам албайт. Эркек адам аялга таарынып кеткени туурабы дейт. Жолдошумдун эки баласы бар туруп мен тийгем. Менин да эки кызым бар эле. Балдарга катуу сүйлөйсүң деп урушуп кеттик. Мен анчалык деле катуу сүйлөөчү эмесмин. Эркек баласы баарын атасына айта берчү экен. Мен уруссам баарына бирдей эле айтчумун. Тигини кыл деп бирдеме үйрөткөнүм эле болбосо. Эми көйгөйлүү суроо экен бул. Ошондуктан Алла Таала Куранда эмне деген? Икра, оку деген. Ошондой эле балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору деген сонун китептер бар. Ошол китептерди окуп алып, балдар менен кантип подход кылыш керек, кантип балдарды шыктандырыш керек. Ушул эрежелердин баары үйрөтүлгөн. Жука мындай эле китептер. Ушуларды алып окусаңыздар, Кудай буйруса бат эле жолуна түшөт. Бул бир жагы, экинчи жагы ошо жолдошуңуз өтө баласак болушу мүмкүн. Ошо өтө баласактар ошондо таарынчак болот. Анан тескерисинче жолун таап, аялдарга жолу табылбай койбойт. Атабыз Адам алейхиссалам Хава энебиздин баягы тилине кирип кеткен го, билесиздер. Муну даракка жолобо деген Алла Тааланын буйругу турса деле, баягы аял киши экен, оң жагына, сол жагына, ал жагына, бул жагына өтүп отуруп, акыры эмне болот? Дарактын жешине себепкер болот. Ошол бизге мурас болуп калды деп Ибн Касир рахматуллахи алейх Кысасул Анбия деген китебинде келтирет. Демек, жолдошуңузду жибитиңиз, жакшы мамиле кылыңыз, мындан кийин болду, киришпейм, сиз айткандай болуп, тарбиялаганга аракет кылалы деп. Эптеп 9 класска жеткирип алсаңыз, 9-да бүткөндөн кийин 2 жылдык окуу жайлар бар азыр. Дини окуу жай, аттестат да берет, ОРТга да даярдайт. Ошол жак окутуп, кийин Мединистка жөндөмдүү, же соода жагына жөндөмдүү, же мамлекеттик саясат жагына жөндөмдүү, же тарых, мугалимдик жагына, кыскасы кайсы жагына жөндөмдүү болсо, ошол жагына акырын узатып коесуздар. Себеби дегенде көкөрөгүнө иман, акылына билим, колубутун өнөр үйрөтүп койгондон кийин ал балдар дүйнөнүн кайсы жагына барбасын, сиздер улгайган кезде өзгөчө эч качан таштап кетип калбай турган балдар болуп чоңоет. Анан таарынган деп да айтпадыңызбы? Ошо таарынганы боюнча бул пайгамбарыбызда деле болгон мындай сыпаттар. Кээде мындай таарынып, үчүн андай кыласың, үчүн тигиндей кыласың деп. Мисалы, Фатима энебиз деле. Фатима энебиз Али радыйаллаху анхуга ашыкчараак сөз сүйлөп койгон үчүн Али радыйаллаху анху болгон таарынган. Анан пайгамбарыбызга келип айтып атпайбы? Ата, мен Алини бир аз капа кылып алдым деп. Тезинен жетип барып кечирим сурап көңүлүн алып кой дейт го. Анткени кайсы бир аял күйөөсүнүн ыраазын тапса, ахиретте бейишке кирет деп. Ошондуктан эки дүйнө бактылуу болом деген аял сөз түрдө күйөөсүнүн ыраазын табыш керек. Анан күйөөсүнүн ыраазын табыш керек кээ эркектер да бар. Таза эле мындай 5 жашар баладай болуп, аялдардан 5 метр таарынчак болуп да жүрө алат. Ал болбойт. Бирок таарынуунун да жөнү бар. Ошол таарынгандыгы дагы кээде абал, учур жеткирип коюшу мүмкүн. Кээде таарынбай турган нерсеге таарынып калган себеби дагы балким бир нерсеге капа болуп отурган болушу мүмкүн. Бир нерсени ойлонуп отурган болушу мүмкүн. Ошол учурда аял киши барып туруп дагы кошумча нагрузканы бергенде, күчтүү бергенде жанагы эркек жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жай барака чай ичип отурганда, жашынакай абалда отурганда жанагындай көйгөйлүү маселени чечиш керек. Өзү капалып отурганда жалаң маанайды көтөрө турган темаларды, сөздөрдү сүйлөп, алдыга көздөй эмне кылыш керек? Жакшы пландарды коюп алдыга көздөй умтулуш керек. Жакшы нерселерди кыялданыш керек. Ошо кыялдарды айтып бериш керек. Анткени Азирет Усман радыйаллаху анху эмне дейт? Адам баласы колунан келбей турган нерсени Кудай Таалам кыялдандырбайт дейт. Ошон үчүн келечекке жакшы иштерди, балдар жөнүндө, келечеги жөнүндө, кыздардын келечеги жөнүндө монтсек болот, тигинсек болот, кандай дейсиң деп ушинтип кыялданып атам деп жолдошуңузду жакшы жака жибитиңиз. Анткени эркектин сыры ашказанда деп деген да макал бар эмеспи?